УКМК ишти оң жагына чечип берем деп $2.000 пара талап кылууга шектелген Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы соттор кеңешинин чечиминин негизинде камакка алынганын кабарлады. Аталган судья ушул жылдын апрелинде колго түшүрүлүп иш козголгон. УКМК тараткан маалыматты акчалоодо ортомчу болгон судьянын консультанты менен анын жакын досу да кармалганы айтылат. Ошондой эле судьянын мындан башка да банктык которуулар аркылуу пара алып жүргөнү аныкталган. Ал иштерге судьянын тууганы менен эжесинин катыштыгы болгон. 5-сентябрда башка прокуратура чогулган материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинин 342 жана 343 беренелери пара талап кылуу жана алуу менен экинчи кылмыш иши козголгон. 16 октябрда соттор кеңешинин чечиминин негизинде 1-Май райондук соту өкүм чыгарып УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Кыргызстандын министрлер кабинети Индиянын жана Кытайдын жарандарына белгилүү шарт менен 7 күнгө визасыз кирүүгө уруксат берүүнү чечти. Мындай маалымат Тышкы иштер министрлигинин сайтына жарыяланды. Анда АКШ, Британия, Евро биримдиктин өлкөлөрүнө көп жолу жана узак мөөнөткө виза аштырган индиялык жана кытайлык жарандар Кыргызстанга 1 жумалык мөөнөттө визасыз режим менен кире алары жазылган. Кайра кирүүнү каалагандар Кыргызстандан чыгып кеткенден 21 өткөндөн кийин кайра кирсе болот. Ошондой эле Кытайдын Гонконг жана Макаонун тургундарына 30 күндүк визасыз режим берилет, бирок кайра учуп кетүүгө авиабилет болушу шарт. Кайра келүүнү каалагандар болсо Кыргызстандан чыгып кеткен күндөн кийин 30 күндөн соң кире алат. Чечим туристтик агымды көбөйтүү жана Кыргызстандын инвестициялык ишкерлик багытын жакшыртуу максатында кабыл алынганы жазылган. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка берген маегинде Кытайдын айрым жарандарына виза берүү коопсуз экенин, тиешелүү органдар ар бирин көзөмөлгө алып турарын билдирген. Кытай менен Кыргызстан ортосундагы визаны жокко чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы тууралуу быйыл майдын башында маалым болгон. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кытайдын тышкы иштер министри менен Сиан шаарында жолукканда бул маселе талкууланганын 3-майда парламентте билдирген. Доллар кымбаттап кезектеги интервенция жасалды. Кыргызстандын Улуттук банкы чет элдик валюта сатуу боюнча кезектеги интервенция жасады. Банктын сайтында маалымдагандай, валюта базарынын 44 миллион 800 миң акш доллар сатылды. 5-октябрда 27 миллион 150 миң доллар интервенция жасалган. Бүгүн 17 октябрга карата Улуттук банк доллардын сомго карата расмий курсун 89,8 сомго чейин көтөрдү. Коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда доллар 89,37 сомго чейин кымбаттады. Кызылчага каршы эмделбеген балдар боюнча чектөө эскертүү берилди. Кыргызстанда кызылча боюнча кырдаал, оорлоп бала бакчаларда жана мектептерде окугандар көбөйө баштаганын бүгүн 17 октябрда республикалык иммунопрофилактика борбору билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, окуу жыл башталгандан бери окуучулар жана бала бакча тарбиялануучулар арасында ооругандар көп каттала баштагандыктан эмделбеген балдардан башкалар аралашуусуна жол бербөө тууралуу эскертүүлөр берилди. Жыл башынан бери 16 октябрга карата Кыргызстанда кызылча менен 2842 бейтап катталды. Алардын 2628 балдар. Bir ай мурда ооругандардын жалпы саны 2151 болчу. Оору эң көп катталган Бишкек, Ошто, Чүйдө, Жалал-Абадта. Кызылча абы аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор келет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 миллион адам каза болуп жаткан, алардын көбү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет. Кыргызстанда бул оорудан сактануу мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн бала тийиштүү вакцинаны 1 жана 6 жашка чыкканда калтырбай алышы шарт. Көкбөрү Федерациясына жаңы президент шайланды. 17 октябрда Бишкекте Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын кезектеги жыйыны өтүп, анын жаңы президенти болуп Рамис Жунусалиев шайланды. Жыйында федерациянын мурдагы президенти Талас Бегалиевдин отчетун угуу жана жаңы президентти шайлоо маселеси каралган. Шайлоого катышкан 58 делегат жалгыз талапкер Жунусалиевди бир добуштан колдоду. Жыйынга эл аралык Көкбөрү Федерациясынын президенти Курмангул Зулушев, спорт агенттигинин директору Айбек Абдымомунов жана Көкбөрү Федерациясынын өкүлдөрү катышты. Рамис Жунусалиев Көкбөрү оюнунун эрежесин жакшыртууга жана аймактарда өнүктүрүүгө басым жасай турганын билдирди. Жунусалиев 2022 жылдан бери федерациянын вице-президенти болуп келген. Ага чейин Сары Өзөн, Суу Самыр, Көкбөрү командаларын жетектеген. Кызматын өткөрүп берген Канат Бегалиев федерацияны 1 жыл башкарды.